Кулмакан Камилова 2016 тарта Наристе балдар бакчасында тарбиячы болуп эмгектенип келүүдө. Бала бакчада бөбөктөргө татыктуу тарбия берүү үчүн ушул жылдан тартып санариптик билим берүү ыкмасы колдонулууда. 2019 жылы санаттештирүү жылы деп жарыяланган. Ошол санаттештирүүнү биз өзүбүздүн сабактарыбызда колдонуп келе жатабыз. Тарбиячыларга негизинен шарт толугу менен түзүлгөн. Компьютер, ноутбук, проекторлор жардамы менен слайдтарды түзүп, сабактарда колдонуп өтөбүз. Наристе балдар бакчасында бүгүнкү күндө жалпысынан 210 бала тарбияланууда. Аталган бала бакчанын тарбиялануучулары үчүн бардык шарттар каралган. Мындан сырткары жаш бөбөктөрдүн аң сезимин жогорулатуу үчүн Көлөкө театры, Курчак театры иштеп келүүдө. Азыр эми бул ушул тайпада кенже тайпанын бир тайпасын баарын толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүп, эмеректеринен бери баарын жалпы жаңылап, талапка ылайыкташтырып, ушу биздин центрдык математика эсептөө сабактарына баарын ылайыкташтырып, ошол баланын жаш өзгөчөлүгүн ыңгайлаштырып, баарын ремонттоп, ушу баланын ушу күнүмдүк тарбиясына шартты түзүп алдык десек да болот да. Анан Исфана шаарындагы Наристе балдар бакчасында акыркы жылдарда өзгөрүүлөр көп болуп, шарттын жакшырганынан көпчүлүк ата-энелер ушул бала бакчага балдарын берүүнү каалашат. Бүгүнкү күндө Наристе балдар бакчасына кезекке турган балдардын саны 500гө жакындап калган. Келип текшерип бүт шарттарга чейин, тазалык, баягы санитардык шарттарга чейин көрүп жүрөбүз. Тамактары дагы бардыгы талапка жооп берет. Жакшы шарты. Башка садиктерге караганда мен ушул садикти жакшы көргөн үчүн ушул жака кайра жазылган келдик. Наристе балдар бакчасынын эмгек жамааты бала бакчадагы шарттарды жакшыртуу жана балдарга татыктуу тарбия берүү максатында ушул жылы эле 1 000 000 сомго жакын инвестиция тарткан.